Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор. Биз бүгүн ушул Ош шаарындагы Кызыл Кыштак, мурунку Кызыл Кыштак айыл болгон. Азыркы учурда бул Кызыл Кыштак шаардын карамагына өткөн. Бизди ушул бир нече күндөн бери, бир 10 күндөн бери ушул жердин жашоочуларды чакырып келет. Биздин дагы ушулардын үнүн укканы биз атайын келдик. Анан булардын азыркы өзгөчө мындай бир жүрөгүнөн ушундай бир көйгөйлүү маселе болуп аткан нерсе, бул жерде ушул биздин жолубузду жана көпүрөлөрүбүздү таштандыларды ушул биздин арыктарга төгүп кетип атат деп, бүт котловандан чыккан мусорларды биздин жолго алып келип таштап атышат. Биз дыйкандарбыз, дыйкандар ушул жерден өтөй десек бизге жол жок, бар жогун жаап салган. Биздин эртең дыйканчылык дарыбыз күйүп кетсе, буга ким жооп берет? Бул нерсени ким көзөмөлдөйт? Биздин барбаган жерибиз калбады, арызданбаган жерибиз калбады дейт да. Анда эмесем, мен ушул жердин жашоочуларына микрофон сунайын, андан ары дагы сөз улантабыз. Ассаламу алейкумдар. Кандайсыздар? Тынчтарбы? Кандайсыздар? Салам алейкум. Тынчтарбы? Эмне болуп атат? Эмне көйгөй болуп атат? Кандай проблема болуп атат? Ушул боюнча биздин чоңдорго кайрыла бериңиз. Бизде өзүңүздү тааныштырып, мен şu жаңы турмуш айыл тургуну Тажыбаев. Şu бизде мынау каналды бойда 200 гектар жерimiz бар, дыйканчылык кылабыз. 2 айдан бери şu КамАЗда ховаларды турпак, мусорларны жол ортасына төкүп туруп, жолду тосуп салып атат. Анан бу жерде бир-эки акелер жаныдан акча, өзүнүн жаныдан акчасыга сүрдүрүп жол тегиздеп коюуду. Дагы мана бир жума болду. Дагы жолдорго ошо мусор, турпаларды төкүп, почти 1,5 айдан бери дыйкандар бир техника алып кире албай, бирөөлөрүнүн үлүшлөрүнөн суранып, жол кылып өтүп атабыз. Азыр ошо жолду көрсөз, бир машина жүргөнгө жол жок. Шуну биз эми элден суранып, şu бийликке карап, жабылса акимиятка bir жолларыбыз карап берсе, анан булар кечеси түнү төкүп кетет экен. Мана кече saat 3'ten kelген ховалар өсүп, камердан көрдүк. Азыр барсак жолдар жабык. Мына Россия заправкасынан түшкөндө эле 200 метр жерден тосуп салган. Азыр дыйкандар жаат техника алып келе албай жатат. Ошо мына көпүрлөрүн менен сындырып кечегенде балдар өзүнүн жанынан бетон алып келип, шу жерде турлап койду. Эми бизге эми техникаларга жол керек экен. Шуга биз бийликтен суранып атабыз, бир карап берсе. Мына 1 жылдан бери камера коюлгандан кийин шу жерлер мусор болуп жатат эле. Азыр шу экөөбүз камера койдуруп коюуду. Мына эле таза болуп калды. Кечегенде 3 saat 3,5-да ак ховалар өткөн, каерди машинасы билбейбиз. Россия заправкасы жанынан тосуп салыптыр. Эми бизге техника кириш керек экен, жоолугунан найлаш биз арызданып атабыз. Түнкү саат 3,5-да өтүп атабыз. 3,5-да өткөн. Күндүз өтпөйт. Күндүз жок. Мана кече камераны көрсөк, saat 3,5-да өткөн шу жерден. Түнү өтөт да, күндүз ел болот. Эми кечеси түнү менен бу жерде пайлап отурган, биз вактыбыз жок экен. Күндүзө болуп турмуш шу жердебиз. Түнү saat 2-3'те mesela biz үйдө бала чакабыздан отуруп жатсак, бу жерде карап турган бир адам болуш керек экен. Түн төкүп кетип атат да. Biz ушул Кызыл Кыштакта жашайбыз. Аралаш жашайбыз. Биздин ашы үлүш жерибизде бедебиз бар, жүгөрүбүз бар. Уну ушу жыйын терим чыкканда мына жакын ортодон бери оситини ховалары келип, жолубузга төгүп кетти. Муну жаныбыздан тазалап атабыз. Качанга булар төгөт, кимге кайрылабыз? Ошону оситиде ховаларга айткыла. O çara kollanış gerek de. Kaçağa biz üçün yaşayız. Bizimden korkuyoruz biz. Kırgızistan'da yaşasak. Onun için buna giyimisi olsa dağı bizge şu yolda töktürmese, yaş çeçip verse yaşı oladılar. Buna erten jıyın terim başlanğanda biz kaç transformatör avtomaşinalarla napçalarız biz. Pres taş gerek. Pres taş gerek, jügör taş gerek. Азыр учурда токтоп калып тура ишиңиздер. Az toktады. Азыр кече түн жарымда, 3,5-да төккөн экен 4 кова. Азыр машина кире албайт. Жеңил машина кириши мүмкүн. Бул мусор, бул таштандыны качанга чейин, канча күндөн бери төгүп атышат ушул бою? Баштагандан бери төгүп качып атышат. Февралда башталган. Осити башталгандан бери төгүшү. Базардыкын ташып, деби буну ташып атат. Базардыкын да бул жака алып келишти. Февралда Буну ала Сүрөташка төгүп аттылар. Сүрөташка. Эми бу биздин жолго баштапты.
Bunu Uşaq менен каттады. 1 ай каттады. Başlarganiga fevralda bo'lgan bu. Buni bilgan şoförler havalar kılıp otattı. Yakın ortadağlar bilgen adamlar tövbe otattı. Ağıstağlar bunu bilmesi Bir gerek. cuma bo'ldi, bir akamiz janidan 9 ming 10 mingga gren suylashib turib, yo'lni tuzlatib qo'ydi. Ertasiga dag'i yo'lni o'rtasiga ikki mashina havoda to'kib qo'yibdi. O'sha bolaga 9 ming janidan aqchasiga qilib berdi o'sha. Joldu bu. Yo'l sudirib berdi. Ertasiga kelsak, dag'i o'shanda yo'lda ikki mashina bilan to'sib solibdir. Dekonlar yo'l yo'q, birovlarni agrotin bosib o'tib o'tamiz. Bular мындай свалкага таштаса болбой, о полигон бар эле го немеде. Assalomu alaykum. Onu biz bilbeyt ekemiz de qayerga tögöt bilbeyim. Kecha jaqında şu el kıynalıp atkandan men 6 maşina şagal tögüp, yani men 6 mingge gredirap kelip sürdürüp koysam, muna hovalar ötüp, ertesi başladı. Jamgırdagam qarabay, men tökkön şagıllar jir berdi, aparıp görsetamaz. Erten bu arka düşüp kesse o joldu biz onu albayız. Ошон үчүн силерден суранч, бийликтен мыйзам азыр бардыгы элге барабар болуп калды. Суранч ошо ким карап берет, бир карап беришиңер силерден суранабыз. Башка чарабыз жок биз. Мейли жүргүзбөйлө койсо эл дагы топтоп дагы кылып алабыз жолубузду. Мына ошо ховалар, чоң машиналарды, тупурак ташыган машиналар жүргүзбөйлө берсе болду бизге, ошол эле. Жок эми мындайда Сураныч şu bir çarasını görüp bersin sizden suranç. Kimge gayrılışta dagı bilbey kaldık. Elçilik, jürtçülük toптолуп, колдон келишинче hareket кылып түздөп алсак, 2 gün 3 gün жамгыр жагды келсек жир бириптир дагы. Азыр барып ошол жерде дагы бир көрөбүз, Кудай кааласа. Силерден суранч, сизден дагы бир чоң рахмат. Şu bir gayrылып берсеңиз жакшы болот эле. Урматтуу Жеңишбек Шермаматович, сиз өзү негизи Ош шаарында сносторду кылып аябай жакшы иштер болуп атат. Бирок алар ошол снос болгон таштандыны ушул жерге алып келип төгүп атканы бул бир өтө өкүнүчтүү да. Бир жагын тазалай алып атсаң, бир жагын мынтип таштанды кылып атышат. Эми бул боюнча сиздин балким маалыматыңыз жоктур. Сиздин маалыматыңыз жоктур. Эми бул Ош сити салынып атат деп эле анда эмесем, шаардын бардык жерине апарып эле таштай бербейлиби таштандыны? Ош сити салынып атыпты депчи. Мындай бир адилеттүү карабайсыздарбы? Эми бул боюнча менимче чара көрөсүз деп ишенебиз. Анан ушул жерге төгүлгөн таштандыларды кайрадан ошо ким төккөн болсо, өздөрүн алып келип, өзүнүн бүт техникалары менен алып келип, жүктөп, кайра жолду ордундай кылып, мурункудай кылып, жолду кайрадан мурункудай кылып салып берсин. Эми бул карапайым калк, бул дыйканчылар болсо мынакей өзү айтып атат. Мына азыр өтө албай атабыз дейт. Эч кандай бир жумушубуз жүрбөй атат дейт да. Ошол анда эмесем, ошол жанагы жерине барып көрсөк болобу? Mayli barıp görseteyle ошо. Жакын ортодо. Мен жүрүңүздөр аны, ошол жерге барайлычы анда. Ушундай дагы бар жокто айтып келдик. Элге журтка мынандай кылып көпүрөлөр салынган. Көпүрөлөрдү мынантип айырып коюп атат. Мына як жумшак экен, ушу жумшак жакка карап эле тартып атат. Биз сүйүнүп атабыз деп, мына Кудайга шүгүр Кыргызстаныбыз өнүгүп атат. Biz görmesek bala çakabız görüp kalar uşu jakşılıkты деп hareket kılıp atabız. El jürt toптолуп жалгыз bir bele kıl albayt eken. Rahmat uşu akalarыбыз, ukalarыбыз бар экен. Ушинтип кылып атабыз. Мына чоң машиналар мынантип айырып атат да көпүрөлөр. Мына тоголу баа бетондон коюлган. Мынандай коюлган, ошолор жумшак жакка тартып кече жакында кылдырганбыз. Мына 2 күндө дагы мынантип айырып ачып коюптур. Эми уякта бизге заправка өтө жакын. Сүреташтын эли бир 30% ушактан каттап калдык элек. Жүрө албай калдык. Азыр о баш жагына бир 4 машина тупуракты төгүп, кайра тосуп коюптур. Onu kim toskon onu bilbeybiz ошо азыркы күнгү. Бир жума болуп калды мына. Кудайга шүгүр, элибиз, журтубуз оңолуп атат. Ушул жакшылыктарды биз көрбөсөк, бала чакабыз көрөт деп аракет кылсак дагы мынантип эч бир жүрүш жок да. Sizden soran kimge gayrılıştı dağı bilbey kaldık bizce hazır el jür. Siz meyirge gayrılarınız. İnşallah Kuda kalası. Жеңишбек Шермаматович деп gayrılarың айтайын. Жеңишбек Шермаматович болса ошо bir караштырып берсе деген ойдо эле ушул биз кая. Эми мындайда урматтуу көрүүчүлөр, өзү баягы бул эл карапайым калк өздөрү ушул жерде биргелешип, өздөрү жанынан акча кылып, өздөрү жол кылып, анан мынтип жакшынакы көпүрөлөрдү салса, анан мынтип көпүрөнү дагы ажыратып, бул азыр эми ишке жарабай калыптыр да. Бул эми эртең жамгыр жаса бул нара карап чөт окшойт да, эзилип. Ооба, буякта канал бар, чоң арык бар. Ошока кеткенден мындай колсолор таштап кылынды эле да бул көпүрө. Буну ким кылып берет эми? Ошол эми ким төккөн болсо ошолор кылып берет деп ишенебиз. Эми мындай да. Өзүң бир нерсени кылбайсың дагы, анан элдин кылып койгон жолу менен баскандан кийин, жүргөндөн кийин мына окшогон нерселерди карап, мындай бир жакшына бир мындай
мыйзам чегинде төкчү жерлер бар. Ошол жерлерге барып төгүшүңөр керек. Мынаны дагы кылып бересиңер көпүрөсүнөн салып бересиңер кыскасы ушундай. Жүргүзөр ошол жака карайчы. Ба тоспогон жерге. Мына жолдор капатасың. Жерде жолдан зорго жүрөт. Хооп. Портер мындан биз машина кандай өтөт? Бу жерден жоо адам зор өтөт. Жоо адам зор өтөт. Мында лайвал өтөт өзүнө. Маған тек. Ачаға қашып. Төкпелер мына ушинтип жолду бузушту. Оолар өтөт. Оситинин тамары келди. Айды кесип жүрөбүз. 20 gün murun uşerlerden mantip tüzdöp, muyakka sürdürüp, traktör alып kelip, tüzdөгөндөн кийин мына капитаны көрбөйсүзбү? Чоң машина экен, аңгал кылып ачып коюп атат. Ошон үчүн силерден суранч бир карап беришиңерди суранабыз. Мынантип сүрдүрдүк, мuyакка сүрдүрүп, чукур жерлерге тüздөп кеттик. Жамгыр жакты бир жума келсе эле уш капата болуп, баса албай турган кылып коюптур чоң машиналар. Айрып коёт экен, кичине машина келип эле күп түшүп калып атат. Бул жер башталыш окшойт, а? Бул башталыш ортасы дагы ояктар будан дагы хуже болуп кеткен. Жүрүңүздөр ошо жака карайчы. Бул кичине сал оңдоп алган жерибиз бул. Азыр мен мындай баяктан бери карап келатам, мынандайдан чеке, эки алды, аркын ичи полный эле мусор экен. Мусор. Катлама. Мына столба эмне болгон? Столба ham şu машиналар жүрген сары тийген бе кечейинде бир хова şu жерге мына аркын ичиге онталып экскаватор анака кранлар менен чыгарып алып кеткен. Ошондо мына столба мамычалары, электр мамычалары менен онталып жатат бу жерде. Буда эмне аз ток барбы? Ток бар азыр. Вай ата. Бул мына жерден тебелеп, мына КАМАЗдын изи турат мына жерде баллондорчу. Деме өзүң бир иш мындай караганда бул жерде өтө эле бир чоң бир маселе бар экен бул жерде. Азыр аркы жолдун альтернативный жол кылып атасың. Альтернативный бирөөдү үлүштөн суранып ошодон элдер жүрүп атат. Улар ham bir jumaga ruxsat berdi. Андан кийин токтотот. Undan keyin to'xtatadi. Oyoqqa suv qo'ysa bo'ldi, bu yerga hech kim kira olmaydi. Tuğunlar mına bizim kanalımız bu yakta arık. Buğday eginler su içe turan yer. Böyle çok havalar ölçüke mümkün emez. Port vereceğin maşinalar zor götürt bu yerden. Ya bunda kılan bol var. Ya o siti kılıdat bunu açına çıkerek. Mereka üstünü bir bela kılıp çeşip verse yaxşı olattılar sıralı. Bunlarını buluyorum tura gevet diye bunlar oluyor. Ya bu жол эле төп коюп. Жолға төп қойған мына şu тура келебеми. Bunu кийин жооп берет эми буга. Бул азыр кантип түздөйсүңөр эми муну азыр? Бу эми Өзү неги лопатка менен алып тегизеш керек эми бул жол жабылып турбайбы? Burada aytып koy. El акча жыйнап. эл акча чогултуп жолдо оңдойт элек. Мына эми буну канча расход кылабыз дагы. Бири берет, биринде бар, биринде жок. Bir cuma murun tüzdötken. Dagı yer akça topta bir cuma murun tüzdötken. Emi bunu kimdir çoğun başına ötmesin dep toskomu biz bilmeyiz ona. Emi biz en yakın zaparavka minerde bizde. Yoldan çıkkanlar Rasya zapravkası buna o şehir en yakın ile bunun tüyle 2-3 toprakta koyup yetip kalıptır. o sitide havadalar hatta da öyle resinden akçalaz dep görgөн жерге төп кеткен тура эмес да бул. Азыр Ош Сити деп атасыздар да, азыр Ош Ситинин техникалары төгөт атабы ошондо? Ошонун хавалары келип атат да, жаңы ак хавалар ошонуку да. Одан башка азыр стройка жок башка жерде. Ол эмес, Сүрөтташка башта төгүп атты эле мына базарды качылганда. Эми билип алыңдар түнү. Мына жерге да төгөп. Түнү мындай төгүп качып атат булар. Же камерага номерлер түшпөйт экен булардын. Жок, жанагы бир видеону жөнөттүңөр эле, ошодо бар экен номер. Номери бар экен, ошо барып сураш керек да бул. Мындай чоң машиналар жүргөндө айырып кетип атат мына. Мынандай кылып айырып атат. Эртең буну түшпөсө бул 200 гектар ашык жери бар да бу жерде. 200 ашык гектар жердин дыйкандары бардыгы мынайда заправкабыз бар. Сүрөташта каминде бир кыйла кожалык бар.
Bir 40% el uşu yerden жүрүp калдык элек. Кудайга шүгүр сүйүндүк, Кыргызстан өнүгүп атат, ош өнүгүп атат. Базар жаныбызга келдик десек жол мынандай кылып бузулуп жатат да. Бул неме болуп кетти? Айрылып кеткен мынанда болуп, бул көп жери. Чоң машина экен түртүп атат да бардыгын. Мынау Силерден суранчы бир мынау турпакты дагы төгүп коюп турбун. Эми бул Biz bu dikandardı şu yollarını kişine bir karıştır vermeseniz mınavı iş aynı hazır sezon payette mına texnikalar kiralbay mınanda turpakların tosup yollarda ona bizden akça jina kılıp atabız. Dağı bir cumadan keyin şu ahval bolup atat. Sizden suranıç şu biz elde köy bir karap berip koysanız sizden suranıç. азыр негизинен алганда бул жол мындай альтернативный сонун жол экен өзүчө. Ошол жанагы Кызыл Кыштактан ушундайдан келгенде, мисалы ушундайдан ошол Западныйга түп-түз кеткенде Западныйга чыгып кетет экен. Андан бул жерде ушу Россия заправкасы бар экен. Россия заправкасынын жанынан солго бурулганда немеге кетет экен? ХБК тарапкачы. Kabul hayda kabul. Биздин Ош шаарынын тургундары, урматтуу ушу курулуш кылып аткан биздин инсандар, сиздерден сураныч, азыркы учурда шаарыбыз ушундай бир тазаланып, жакшы бир иштер болуп аткан убакта сиздерден сураныч ушуга окшогон жерлерди келип таштанды кылбаңыздар. Бир жакшына турган жерлерди. Эми бул боюнча биз ушул укук коргоо органдарынан күтөбүз жыйынтыгын. Укук коргоо органдары сөзсүз бул боюнча бир баа берет деген ишеничтебиз. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.